бир гана бул журналистика тармагында эмес, ушул кыргыз өлкөсүнүн же болбосо кыргыз журтчулугунун, коомунун өнүгүшүнө өз салымын кошкон жана ошондой эле анын ичинде ошол эле улуттук баалуулуктарды, кыргыз жарандарынын ичинен мыктыларын кыргыз журтчулугунун ичине жаңыдан таанытып, алардын эмгегин, алардын ишин көргөзүп келе жаткан жана ошондой эле көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасаган. Бул жакта турган Доор жаңырыгы журналынын башкы редактору дагы бизде конокто. Андыктан тааныштырайын, ошол эле Доор жаңырыгы журналынын башкы редактору Назарбаева Гүлжан Токтогуловна эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы эже? Саламатсыздар. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, өзүңөрдүн да кутман күнүңөр менен. Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, силерге да жаңы эликтер тап келсин. Мынакей ошо сиздей кесипкөй кесиптештерибиз менен баарлашып, сиздей кесипкөй кесиптештерибизден жакшы бир үлгү алып, анан биз дагы жакшы бир ийгиликтерге жетишет болушубуз керек деген чоң үмүттө сиз менен маек куруп жаткан болчубуз. Андыктан келип бергениңизге ыраазычылык билдирүү менен дароо ушул Доор жаңырыгы журналы тууралуу кененирээк маалымат берүүңүздү өтүнөт элек. Бул Доор жаңырыгы журналынын жаңы ачылды. Бир 6 айдан бери ушу идея келген. Анан азыр болсо бүт Кыргызстандын коомчулукта өзүнүн касиети менен, өзүнүн ишиндеги ийгиликтери менен белгилүү адамдар бар да, бирок алар өзүлөрүн даңазалагысы келбейт. Бирок алардын эмгеги Кыргыз элине жасаган эмгеги өтө зор да. Мисалы, биз азыркы учурда ушул өзүбүздүн мамлекетибиздин сакталып калышы, тилибиздин сакталып калышы, манасыбыздын болушу бул өзүнчө эле бир сыймык да. Анан ушул сыймыктануу менен жашап, биз ушул учурга чейин ушуларды алып келдик. Мунун максаты биздин өзүбүздүн Кыргыз элинин ата салтыбызды сактап калуу. Же болбосо ошону улантуу. Биздин адам төрөлгөндөн кийин бир миссия менен төрөлөт экен да. Ошо элине, жерине кызмат кылып, өзүнүн урпактарына ата-бабалардан келген салттарыбызды сактап берип, тилибизди сактап берип, анан даңазалап кийинки муундарды туура жолго тарбиялоо да. Себеби канча деген ата-бабаларыбыз өздөрүнүн кандарын төгүп, ушул жерди сактап, ошо бизге ушундай бейиштей жерди тартуулап бергенине аябай сыймыктанам да. Ошону белгилегибиз келип, анан ар кайсы өлкөнүн ар кайсы жеринен биз деген ушундай коомдун ичинен ушундай жоопкерчилиги чектелген коом түзгөнбүз, Доор жаңырыгы деген. Ошонун журналы чыкты. Эми аябай элдер кызыгып окуп атышат. Ушул жылы эми буюрса жазылуу жүрүп атат да. Сиз айтып калдыңыз, ушул аз эле болсо дагы Кыргыз өлкөсүнүн баардык тармагына барат экен да. Негизи эле эмне болуп чыгарып калдыңыз? Эмне үчүн ошол Доор жаңырыгы деп дагы аталды? Азыр деген дүйнө жүзү боюнча ааламдашуу болуп атат да. Ошо ааламдашуу болгон учурда дагы азыр адамдар өзүнүн турмушта ордун таба албагандар көп да. Мисалы, үй-бүлөдө бир кемчилик болот, же болбосо турмушта бир кемчилиги болот, же ден соолугунда болот. Ошо ар тараптан биз ошол журналга жазабыз да. Ошол адамдар ошо элге эмгеги сиңген. Бирок ошолордун чыгармачылык ишине туура келтирип, анан ошону окуганда адам өзүнүн издеген нерселерин ушу журналдан табат да. Мисалы, ийгиликке жеткенде жетейин дейт, бирок жете албайт. Ошонун ыкмалдарын айтып берген. Бакыттын жолун билбей калат. Ага чейин эле мен 30 жыл мугалим болуп иштегем. Мен буга чейин коомдук иштерде деген инсандык өсүү боюнча тренинг өтчүмүн. Финансылык грамотность боюнча да тренинг өтчүмүн. Анан бул журналдын ачылышына эң биринчи себеп, мен 3 жолу бир касиеттүү адамдар бар биздин Кыргыздарда. Ошолордун баары биригип жамааттык тилек деп Барсконго бардык, Арстанбабка бардык, Чештөөгө бардык. Кыргыз жолу деген бирикме бар. Ошол бирикменин ичинде 50дөн ашык коомдор бар да. Ошолор менен барып, анан менде ушундай эргүү сезим пайда болду. Ушундай касиеттүү адамдарыбыз бар экен, бирок алар эч кимге билинбейт. Бирок алардын ушундай бата бергени ишке ашып атат. Өз көзүм менен көрүп атам. Анан ошондой Умай апаларыбыз бар. Ошолорду чыгаргым келди да, себеби аны чыгарып атканда да ошол алардын сөзүнөн эргүү алып, ушундай бир жакшы нерселерге күбө болдум да. Анан ошону жазганга түрткү берди. Буга чейин эле китептерди жазгам.
эң сонуна Гүлжан эже мынакей ушундай сапат негизи эле чынын айтыш керек да, кыргыз гана айымдарга таандык деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Үйдө дагы үйдүн очогун өчүрбөй кармап, эшикте дагы кандай коомдук иштер болбосун аларга активдүү катышып, андан сырткары бир эле тармакты майын чыгарбай 5-6 тармакка чейин барып, алардын майын чыгарып, ошол эле күндө өзүнө эмес кыргыз элине кызмат кылган мына ошол кыргыз айымдар деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Андыктан ошол эле айымдардын арасында сиз барсыз. Бир эле тармакты алып кетпестен мынакей өзүңүз айтып калдыңыз, сабак берип, кимге болбосун багыт көрсөтүп, жол көрсөтүп, андан сырткары Доор жаңырыгы аталышындагы журналды чыгарып, анан ошол эле аталыштагы кайрымдуулук иштерди жасап жүрөсүздөр. Андыктан бунун баардыгы кошулуп, СТО радио компаниясы жылдын мыкты айымы деген кичинекей болсо дагы намыбызды, дипломубузду ыйгарып коюуга уруксат этиңиз. 2019-жылдын мынакей жакшы иштерди жасагандыгыңыз үчүн жана ошондой эле коом алдындагы сиңирген эмгеги жана жыл ичинде жасаган үлгүлүү иштер үчүн Доор жаңырыгы журналынын башкы редактору Назарбаева Гүлжан Токтогуловна эжекебиз сыйланат. Жылдын мыкты айымы болдуңуз, эже сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Андыктан мындай иштердин дагы көптөгөн ишин жасаңызчы. Дагы да болсо жылдын мыктысы, жылдын жакшы инсаны болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Уруксат менен буну сизге дүркүрөтө кол чабуулар менен тапшыралык. Бул кичинекей статуэткабызды дагы алып койсоңуз болот. Доор жаңырыгы журналы бир гана кыргыз журтчулугуна эмес, кыргыз журтчулугунун жакшысын тааныткан дүйнө элине барсын деп айталык. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо жакшылыктардан жүз көрүшчү күндөр бар, биз болсо көрсөтүүбүздү анан ары уланталы. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, жыл мыктыларын аныктоо салтанаттуу аземи андан ары көрсөтүүсүн улантат. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.